Саламатсыздарбы? Бул сабактан Kahoot'ка катталып, өзүңүздүн Kahoot'tu түзгөндөн кийин кээде башка бир Kahoot'tu дагы экспорт кылып алганга туура келет. Ошону кантип жасайбыз? Kahoot'ка киргенден кийин бул жерде домой, андан кийин Discover деген бөлүк бар. Discover киресиз. Бул жерде Find Made a Kahoot About деген бар. Бул жерден ушул жерден издей турган теманы кириллица менен эле жазасыз. Мисалы үчүн, бул жерде мен медиа боюнча Kahoot издеп көрөйүн. Бул жерде Kahoot медиа боюнча кесиптештердин түзгөн Kahoot'тары чыгат. Маалыматтык сабаттуулук боюнча издеп көрөйүнчү. Поиск баскычын баскандан кийин бир аз күтө турабыз. Бул жерден бизге башка бир Kahoot колдонуучулардын мынакей Kahoot'тары чыгат. Мисалы үчүн, бул мына Купуш деген колдонуучунун Kahoot экен. Бул жерде 10 суроо бар экен, 121 жолу ойнотулуптур. Бул Zara 96 деген 1921 эрик медиа жана маалыматтык сабаттуулук. Бул Ошби 1960 дейт. 10 суроо бар экен. РКМ Брав медиа сабаттуулук ушинтип издеп тапсаңыздар болот. Эми биз бул жерден мына жерде мисалы үчүн мына Кубаныч Бекова дегендин 18 суроосу бар экен. Мына биринчиде турган Купуш деген колдонуучунун Kahoot'ун экспорттоп көрөбүз. Ошол Kahoot'tu тандайсыз. Тандагандан кийин Kahoot жүктөлөт. Бир аз күтө турасыз. Мына Kahoot жүктөлдү. Бул жерде 1, 2, 3 кааласаңыз бул жерден редакциялап алсаңыз болот. Суроолорду ачып, эгер мына жерден басып редакциялап алсаңыз болот. Бизде азыр 10 суроо бар экен. Бул жерден биз бир суроосун редакциялап көрөлү. 10-чу суроо бар экен. Мектептин бирдиктүү хэштеги кандай дейт. Бул ошол 17-чи мектептин бирдиктүү хэштеги экен. Биз эгерде бул сиздин мектебиңизге туура келбесе, ошол жерди өзгөртүп койсоңуз болот. Бул жерден өчүрүп суроону өзгөртөсүз, жана жоопторун дагы өзгөртөсүз. Туура жоопко галочканы коесуз. Эми бул Kahoot'tu сүрөтүн да бул жерден өзгөртсөк болот. Ал үчүн мурдагы сабактардан билесиздер. Галереяны басып туруп эле сүрөт тандасаңыздар болот. Кааласаңыздар компьютерде бар сүрөт, болбосо өзүңүздөр ушул Kahoot'тун өзүнүн сүрөтүнө жүктөсөңүздөр болот. Сактоо үчүн бул жерден Save баскычын басабыз. Андан кийин бизде мына жерде Kahoot'убуз ачылат. Тандайбыз. Бул жерден Start басабыз. Же болбосо Play.
стартты баскандан кийин ушул эки терезе ачылат. Class mode бул класста кабинетти ойнотуу аудиторияда, а бул болсо экинчиси team mode. Бул ссылка аркылуу жөнөтүү. Биз классикалык түрүн тандайбыз. Азыр бизге пин берет бул жерден. Ошол келген пинди балдар өздөрүнүн смартфонунан Google'га кирип эле Kahoot IT деп жазат. Баары катталып бүткөндөн кийин сиз бул жерден стартты басасыз. Окуучуларыңыздан ошол сиздин тестиңиз чыгат. Окуучулардын смартфонунда жөн гана суроо эмес, ошол суроонун бул жердеги түстөрү гана чыгат. Эгер жооп кайсыл түстө болсо, балдар ошол түстү тандашат. Андан кийин кийинки суроо кылып, next кылып бара бересиз. Суроого чын же жалган экенин табуучу суроо экен. Бул акыркы суроо болчу. Подиум 3-орун, азыр бир эле катышуучу болгондуктан 3-орун, 4-орунда эч ким жок. Ал эми 1-орунда ошол бир эле катышуучу болгондуктан ошол окуучу. Бул жерде сизден канча окуучу катышса, ошол окуучунун ичинен 3-чү, 1-орун чыгат. Андан кийин бул жердин жанагы окуучулардын сапасын көрсөңүз болот.